Самарканди рахмаллаху таала айтып атат экен, Ибн Аббас радиаллаху анху айтат. Кайсы бир момундун ата-энеси болсо, экөөнө жакшылык кылып таң атырса, Алла Таала ага бейиштен 2 дарбаза ачат. Экөөнүн бирөөсү ачууланса, Алла Таала агада экөөнүн бирөөсү ачууланса, атасы же энеси, Алла Таала да ага каарданат. Ал ыраазы болмойнча. Эгерде зулум болсочу, эгер бул зулум болсо дагы, башка кабарда айтылат экен, ата-энеге күнөөкөр абалда таң атырса, Алла Таала ага тозоктон 2 эшикти ачып коет. Эгерде бирөөнү күнөө кылса, 1 эшикти ачып коет экен. Факих Алла Таала райым кылсын, ата рахималлахдан баяндайт. Муса алейхиссалам, Аллахым, мага буйрур. Алла Таала айтты, сага өзүмө мойну сунушту буйрам. Алла, дагы буйрур. Энеге жакшылык кылышты буйрам. Айтты, дагы мага буйрур. Алла Таала айтты, энеге осият кыламын. Энеге жакшы мамиле кылышты осият кыламын. Айтты, о Алла, дагы осият кылгын. Алла Таала айтты, атаңа да жакшылык кылышты осият кыламын деген экен. Таңыр ушундай бир дүйнө азыркы мезгилде эмнедир күн өткөн сайын ушул сөздөрдүн кадыры кетип баратат. Чын айтам. Бир болбогон бир тыйындын, кээ бирде субханалла бир көңүл деп ушу мен атам мага ушинтпей койду эле, апам мага ушинтпей койду эле. Эми ал колдон келгенин жасады да. Бирок дагы деле биздин акылыбыздын тайкылыгы кээ бирде бизди ушунча деңгээлге түшүрүп, айвандын да деңгээлине түшүрүп коет десең да. Айвандан да ылдыйбы деп айтам да, анткени себеп айван да болсо азыркы атасын, энесин сыйлайт чын. Акылы толбай өзүнчө сүттөн чыкканга чейин, эмнекен чөп жеп калганга чейин керек болсочу, уй деле өз баласынчы ушунча катуу коргойт турабы. Ушундай нерсе бар да, айвандылачы. Бирок мен ата-энем алдында эмне милдетим бар, мен ушу бейишке киргим келип атат деген азыраак болуп атат да. Атам эмне үчүн менин алдымда милдетин аткарбайт дешет да. Эмне үчүн атам мени минтип койгон жок, эмне үчүн энем минтип койгон жок. Биз жаш кезде монтип койгон болчу, мен ушинтип атам, мен өч алайын деп атам деген андан көп десең да. Андан аз келген субханалла, канча деген келиндер мен кайнатама, кайненеме кызмат кылбайм. Мен ага акым жок, милдет эмесмин, милдеткер эмесмин. Мен мунун баласына тийген, буга тийген эмесмин. Мен булардан көңүлүм калган, ошон үчүн тигиндей кылып атам. Бирок бул жерде айтып аткан нерсе карабайсыңбы? Эгерде бул экөө чын-чынына келгендечи акылуу. Эне менен атачы өзү акылуу. Булар таарынганга да акылуу, урушканга да акылуу, акылда сат айтканга да акылуу. Керек болсочу, алар зулумдук кылган болсо дагы, ошо ата менен эне ошо баланын үстүндө дайыма эмнекен өйдө турат дайыма. Ошон үчүн туугандар, келдичи мындай кылабыз. Качан аял алып атканыбызда аялыбызга сразу айтып коюш керек да. Сен мен энеме, ата-энеме кызмат кыласың. Эгерде мен кызмат кылбайм десечи, анда мен үйлөнбөгөн жакшы. Чын. Эгерде субханалла мисалса, көп убакыттарда мен ушуну айтам да, тиет да, мен сени сүйөм, сенсиз жашай албайм, мына тигиндей мындай деп турган көптөгөн эркектер ошо аялдын аркасынан ошо ата-энесин чыдап кеткен андан көп болду. Кээ бирлери качан ата-энемдин бар, өзүнчө мындай биз эми аял менен экөөбүзчө жашап тура туралы, силер эми азырынча тоскоол кылбай, каарылар үйдө жашап тургула дегендер андан көбөптүр. Чын, тоскоол кылбай жашап тура турлачы, биз бутка туруп алалы дейт да. Андан да акылсыздар бар. Энесин, атасын сыздатып арак ичип жүргөндөр бар. Ата энесин сыздатып, субханалла, ошолордун аркасынан жаман мындай бир атасынын мындай кадырын кетирип, ошол атасынын намысын тепсеп жүргөндөр андан көп. Бир болбогон бир кичинекей өзүнүн кулкунунда мына кызыл кекиртеген тие албай арак ичип, мисалса мен үчүн намыс. Мен атамдын мисалса атын мындай тепсегим келбейт. Бирөөнү байырмек баландай болуп кетиптир. Качан мага ушундай сөз болгондочу, мен эң биринчиси атама тийишпе. Керек болсо ташип деле баягы билесиңби? Атам сөкпө деди го баягы, интернет го. Атам сөкпө. Бул жердечи таза эме иштеди да, мындай исламий, мусулманчылык иштеди бул жердечи. Намыс иштеди да. Ал сен ушундай чоң нерсе, бул аябай чоң нерсе. Кээ бирде мындай ушуну унутуп коебуз да. Кээ бирлери ушундай мындай жөндөн жөн эле бир эме кылабыз да. Мунун кадырын кетиргендер бар. Акмакчылык да негизичи.
Ата мисалы бала менен сыймыктанат, бала менен ушундай бир менин балам, бул менин балам деп мындай сыймыктанып айткысы келет дайымачы. Бирок бул менин балам алкаш деп айткан чанда эле болот болуш керек туурабы? Мен билгенден чанда болот. Ушунчалык ушундай бир бутуна тура албай кыйналып, деп эметип сөгүп атса да "И балам" деп энеси жүрөт аркасынанчы. Чын биз эне ата эне үчүнчү 90га чыксак деле балабыз дагы эле, унутпаш керек. Биз 90га чыксак деле балабыз. Ошонун себебинен келе туугандар. Бул жерде мен айтып атам, айтайын деп түшүндүрүп болуп, мына момундай болот экен, могу бейиште момундай болот экен, тосокто момундай болот экен деп айткым келди, бирок кайрылы ушун мейли окуп койдум главный. Айттым башында ушундай бар экен. Бирок чын-чынына келгенде адамгерчиликтечи, адамгерчиликте сен мен адамгерчилигимде булардын макому, орду дайыма бийиктен дайыма бийик боло берет. Алла Таала ушунча бийик болбогондо намаз менен кошуп турчу ата энеге жакшылык кылышты. Аллах Таала өзүнө өкүм кылып намаз окугула деген жерде, тургузула деген жердечи, анан бияк жагындачы ата энеңерге жакшылык кылгыла деп бекер айткан эмес. Ушундай туган. Ошон келде. Заманын бөрү болсо бөрү, түлкү болсо түлкү эмес. Буларга түлкү да бөөрүлүктөтпөйт. Буларга дайыма жакшы амал, жакшы аларга болгон жакшы мамиле аларга зарыл. Ушундай. Бул жерде айтат, эгер ал бузукучулук кылган болсочу, жок, бузукучу болсун, мейли айтайын деген нерсе болуш керекки, ата энечи кандай болсун ал ата эне, ал бирөө эле болот. Эч качан экинчиси болбойт, чын айтам. Бул жердечи азыр кээ бирде мына кээ ата энеси ичип жүргөн бар, кээ бирде ушундай бир мындай бир жаман иштерди кылып жүргөн бар. Бирок өтүп кеткен да, азыр жок мына араңарда кээ бир ата энеге, атаңар, энеңер жок. Бирок азыр ошол атаңар, энеңер тирүү болсочу мен момундай кылат элем деген арманыңар бул жерде калдыбы? Калган жокпу? Бул жерде бар. Ушул таң көр азыр апам же атам болсо, ушундай кылмак мен бүгүн ушу жанагындай интернетти карап машина подарить этсем, мен да подарить этмекмин. Эгерде бирөө үй подарить, мен да ушуну подарить этмекмин. Бирөөгө жакшы бир нерсе ат мингиз атса, мен да ушинтмекмин. Атаң көр жетишпей калдым деп арман кылганыңар толтурабы? Толтура турабы? Ошо арман болуп калганга чейинчи, ошо тирүү кезинде кадырын билип алганга аракет кылбайлыбы? Кандай дейсиңер? Аракет кылабызбы ошого? Ушундай туган. Иман деген ушундай болот. Иман бул анын бутагы терең, тамыры терең. Бирок анын мөмөсүчү таттуу болуш керек дайыма. Чын айтам. Сен имандуулугуңдун белгиси бул ошо кылган мамилелериң. Канча жакшы мамиле кыласың, сен иманың ошончолук. Ошонун деңгээли ошондо өсөт, ошолор менен өсөт. Сен иманыңдын деңгээли бир тууганга кылган жакшы мамилең менен өсөт. Сен имандуу экениңдин белгиси бул. Бирөө субханалла, бирөө ассаламу алейкум деген керек болсо сен имандуу экениңдин белгиң да. Жолдо кетип баратсаң, бирөө жол тосуп аткан болсо токтоп коюшуң ошо иманыңдын белгиси болуш керек да. Бирөө карыз болуп турса ошонун ажатын ачып койгон сен имандуу экениңдин белгиси болуш керек да. Бирөө урушуп атса экөөнүн ортосун жараштып койсо сен ошо имандуу экениңдин белгиси да, туурабы? Эгерде субханалла ушундай бир жаман акыбалга келип калган болсо, бирөө ошо жакшы акыбалга алып келип мындай бир муктаждыгына жардам берип койсо сен имандуу экениңдин белгиси болуш керек да, туурабы? Сен жаман да болсочу, көчөдө кала турган бир адам боло турган болсочу, ошого сен жакшы мамиле кылып, сен иманыңдын белгиси ошол да. Сен имандуусуң, мына ошо менен имандуусуң сенчи. Намаз окуп, бирок субханалла тууганыңан безип жүрсөң, намаз окуп субханалла ата энеңди карабай жүрсөң, намаз окуп субханалла элдер менен сен уруш жаңжалашып жүргөн болсоң, астагфирулла бирөө секирип бирөө тумушка тийип аткан болсоң, сүйлөгөнүң ски болсо, кылган амалың баары тескери болгон болсо, сен эмнеге имандуу? Кайсы менен сен имандуу айта аласың? Окуган намазмы? Намазда субханалла баары эле окуп атат азыр. Чын айтам. Намаз окулгандан кийин, сен динге келгенден кийин, сен ошо диндегини сыртта көрсөтүш керек. Керек болсо бакта көрсөтөт. Бактар ар кандай көп толтура, тактай толтура тигип койгончу. Бирөө тикенектүү турат, карасаң, бирөөсү бийик өсөт, бирок мөмөсү жок. Бирок кичинекей бир бак ошондой тактайдын ичинен Алла Таалачы көрсөтүп атпайбы бизгечи? Алма, алмурут, өрүк кылыпчы. Ар бир нерсе ширин, сен ошондой ширин алмадай болбойсуң, теректей болбойчу. Же өсүп турган ёлкадай болупчу. Ёлка канчалык кооз болгон менен андан эчтеке жейилбайсың, түйүнө туруп эс ала албайсың, билесиңби ушуну? Бирок алманын эчтегенде эс алсаңчы, анын гүлдөгөндө жыты бар, субханалла. Көк болуп турганда витамин болот. Ушуна бышып калган мезгилде эмне болот? Таттуу болуп, жан жүрөгүң жыргатат да. Туурабы? Качан мындай жалбырактар кенен болуп калганда түйүнө эс алып уктасаңчы. Демек ошондой болуш керек мусулман. Ата энеге да ушундай мамиле кылышыбыз керек. Канатыбызды жайышыбыз керек. Канатыбызды жайып, аларды ушундай күн өткөн сайын эркелетишибиз керек. Улам өткөн сайын, улам убакыт өткөн сайын эркелетиш керек. Анткени эртең күндө субхана эркелете турган эч ким жок болуп калышы мүмкүн. Баргылачы мына ата энеге бар болгон болсочу, мына баары жөнөкөй эле мындай апаңдын койнуна кирип алып, мынтип жатып көрсөң, канча энергия аласың субханалла. Атаң ушундай грубый болуп, канча сөгүм салып турсачы, акырын жытасаң, тамеки мындай махорка жыттанган бети делечи, мындай жыттанат, чын айтам. Чын айтам.
Мен атам мисалы алса жыгач уста. Иштеп келип туруп, анан кийин жыгачтын жытаңындачы, кээ бирде ушуну качан алыста жүргөндөчү, кээ бирде жыгачты жыт алгым келет. Чын айтам. Анткени өзүнүн кадыры бар туура. Ушундай эмес. Сыйлайлы иншалла. Амин. Субханак хамдик. Алла разы болсун.